Үстүбүздөгү жылдын февраль айынан тарта 1-класска кабыл алуу электрондук негизде жүргүзүлө баштаган. Жаңы окуу жылына өлкө боюнча 156.400 окуучу катталган. Учурдагы кырдаалга байланыштуу 1-сентябрда 1-класстар гана мектепке барып билим ала баштайт. Эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен калган класстардын бардыгы онлайн режимде окутулат. 1-класс бул өзгөчө бир подход түздүк. Мынакей Бишкек шаарында класстарда 50дөн болуп атса, 40тан бала болуп атса, мияка өзгөчө мамиле кылыш керек. Түшкө чейин жарым группаны окутат, түштөн кийин башка группаны ар бир өкүлүбүз райондук, шаардык билим берүү мекемелер, райондогушулар азыр бүгүнкү күнгө чечим кабыл алып атат. Эми алыскы региондордо 1-класстарда 8ден, 9дан 10 бала болсо, өтө кырдаал жок болсо, булар бөлбөй эле окуй берет. 1-класстарды окутууда тиешелүү санитардык эрежелерди так сактоо боюнча Билим берүү жана Илим министрлиги Саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте мектептер үчүн атайын алгоритм иштеп чыкты. Бизде бүгүн бардыгы ошо кабыл алчу мектептер эң биринчиден дезинфекциядан өтүштү. Санэпидстанциянын негизи корутундусу чыкты, бар болду. Андан кийин ар бир директор, ар бир мекеменин жетекчиси, районолор тегерегин тазалап, текущий ремонт кылды, бул мектепти профилактикасын кылды, даярдыкты көрүштү кадимкидей эле. Борбор калаадагы номер 13 мектеп быйыл 1-класска 200 баланы кабыл алат. Аталган мектепте да башкалар сыяктуу эле окутуу эки тайпада жүргүзүлөт. Эгерде класста окуучулардын саны көп болсо, алар эки топко бөлүштүрүлөт жана шахматтык тартипте отургузулуп, мектепте бардык санитардык нормалар сакталат. Мектепке кирип жатканда балдардын дене табын өлчөйбүз, санитайзерлер бар. Сөзсүз түрдө балдар бет кап менен келиш керек, ал бет кап 2 саатта бир алмаштырылыш керек. Биздин мектептин китепканасында окуу китептери толук жетиштүү, 1-класстан 11-класска чейин. 1-класстар үчүн быйыл дагы министрлик тарабынан жаңы окуу китептери бөлүнгөн. Математика сабагы боюнча, анын окуу сабагы боюнча жаңы китептер келди. Кыргызстан боюнча башталгыч класстын окуучулары китептер менен толук кандуу камсыздалды. Мектеп босогосун жаңыдан аттап жаткан окуучуларга эми жалпы 260тан ашуун мугалим билим берет. Бардык мектептерде буга чейин эле кышка даярдыктар көрүлүп, утурумдук ремонт иштери жүргүзүлдү. Айдар Темиралиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.